Сегодня возле филармонии собрались представители шоу-бизнеса, работники кафе и ресторанов, ведущие мероприятий. Они обратились к властям города и страны с просьбой разрешить работать в прежнем режиме, но с соблюдением всех новых правил. Биздин бүгүнкү чогулган максатыбыз өкмөткө, элге кайрылуубуз, бизге жумуш бергенге уруксат берсин деп. Себеп дегенде азыркы учурда шайлоого үгүттөөлөр 500, 1000, 2000 адамдан чогулуп атат. Ал эми тойканага 100 кишиге, 150 кишиге чогултканга уруксат бербей аткан себептен ушу өнөр адамдар, ресторанда иштегендер, жалпы эле ушул жакшылыктын кызматкерлерин кичине мындай элге кайрылуусун флешмоб катарына тарталы деп чогулдук. Негизинен кафе ресторандар жапкан туура эмес. Анткени бул кафе ресторандарда санитарлык нормалар сакталат да. Эгерде кафе ресторан бар жабылып, уруксат берилбесе, элдер тойду үйүнө деле барып бере берет да. Биз дагы элибиз үчүн кызмат кылгыбыз келет, иштегибиз келет, ичибиздеги болгон өнөр дүйнөсүндөгү кандай бизде жаңыланулар ошонун баардыгын элибизге көрсөтүп, элибизге кызмат кылгыбыз келет. Они возмущены тем, что оказались в числе тех, чья деятельность до сих пор заблокирована государством, хотя их первых закрыли, когда начался карантин. Мне очень сейчас трудно без работы. Семью надо кормить. Вот. Без работы мы уже никуда. Алардын аркасында 5-6 балалуу адамдар бар. Анын баары азыр мага чалышат, баарында эле акча баягы эле киреше жок, акча жок. Жада калса үйүндө, кээ бирөөнүн үйүндө нан жок. Убагында тойканаларда тейлөө кызматкер болуп иштегем. Аны менен кошо мен үй бүлөмө ошону менен катар окуума контракттарын төлөп, үйгө кошумча киреше алып келчүмүн. Большая просьба к нашему правительству понять эту ситуацию, принять, надеюсь, правильные меры. По словам недовольных, многие их коллеги не вытерпели и начали проводить банкеты втихую, несмотря на запреты правительства. И самое интересное, что заказчиками этих мероприятий зачастую выступают сами чиновники. Тойду токтотконго биз жалпы өнөр адамдары, өнөр постору каршыбыз. Тойду токтоткондон көрө топтолгон пикеттерди токтотсун. Тойдон дагы көп чогулуп агитациялар жүрүп атат. Эгер токтотсо, бардыгын жалпы токтотсун. Эгер токтото албаса, анда жок. Эгер эми баягы өнөр адамдар чыга калып буларга той керек, буларга ыр керек, буларга акча керек деп көпчүлүк жаман көрүшү мүмкүн. А бирок өткөндөгүдөй катуу болсо, биз деле каршы эмеспиз. Анда базар жабылса дагы, торговый центрлар башкасы жабылса, биз дагы окуй деп чыкпайбыз. Баарын токтотсо макулбуз. Они не понимают, почему власти открыли все заведения с массовым скоплением людей. Например, торговые центры, мечети и бани, а им работать не дают. Участники флешмоба отметили, что из-за простоя их деятельности без средств существования остались более 10 тысяч человек, в числе которых официанты, работники кухни, повара, охранники, уборщики, ведущие, фотографы, видеографы, оформители и так далее. Азамат Кенжешев, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.